Ардактуу теле көрүүчүлөр, эфирде сиздер күткөн тамаша мүнөттөрү башталды. Бүгүнкү биздин коногубуз болсо, кыргыз эстрадасына аралашканына аз гана убакыт болбостон өзүнө көптөгөн күйөрмандарды чогулта алган жаш жана сулуу ырчайым Айдана Дека болмокчу. Ал ким эле деп кызыгып жаткан болсоңуздар, анда аны чогулта салалы. Жаз демини ачыла, кыз назик сүйүп калса эгер, махаббатын жашыра. अपनी देवर का, अपनी हमदम का, अपनी जानम का इंतजार। सुर्ख फूलों से महका रसता है दिल तो मेरा, मगर जर्द पता है पास आँखों के सबसे Аябай кечиктиңер го? Аябай бүтүп калдым. Кыялданып кетиптирмин. Ушундай сонун бактарактарды көрүп бийлегим келип кетти. Анда жүрүп маекти баштайлы. Макул. Айдана эмне үчүн Дека? Эгер концертке барып мени сахнага чакырганда жөн эле Айдана болгондо мага жаккан жок. Абдан кыска, анандай түшүнүксүз болуп калат экен. Андан кийин Дека бул фамилиям, өзүмдүн, бирок кыскартылган фамилиямды. Романтик балдар жагабы? Романтик ооба. Өзүм негизи мен романтикмин деп айтсам болот. Өзүм өзүңөр көргөндөй эле бактарды көрсөм аралап бийлеп кетем. Ошон үчүн романтик балдар жагат. 10 жылдан кийинки Айдана Деканы кандай элестетесиң? 10 жылдан кийин буюрса мээримдүү эме болуп калат экен, Кудайым буюрса. Сүйүктүү жубай болуп, Чачыңды же болбосо кирпигиңди, тырмагыңды жасалма түрдө өстүрүп көрдүң беле? ооба, албетте, жанакы өспүрүм убакытта баарын кылгым келет. Сахнада ырдаганың болобу, клиптерде болобу ар дайым башыңа мушуктун кулагын кийип алат экенсиң, абудук дейсизби? Эмнеге? Негизи мен кичинекей жактан бери эле мындай өзгөчө бир нерселерди жакшы көрөм. Бул абодокто эмне болуп кийип калгам, кичинекей жакта идиш жууп атпы, бирдеме кылып булам, чачым түшө берген да. Абодок алыш керек эле деп базарга барып өтүп баратсам, ушундай мышыктыкы туралы кезде мындай пластиковый эле мындай арзан эле. Ушуну алып алайынчы деп мынтип кийип, анан аябай жактырып калгам. Ошондон кийин аябай ыңгайлуу, мындай башкача көрүнөт экенсиң да. Негизи мен ушундай өзгөчө нерселерди жакшы көрөм, мындай соткама чукалдарды деле мындай өзгөчөлөр тандап, башкача бир мындай яркий нерселерди тандап жүрөм. Ошон үчүн дагы өзүмдүн стилим кылып алгам. Жагабы силерге? Ооба, жагат. Кичинекей мышыктарды аябай жакшы көрөм. Бербейсиңерби? Кандай болот? Мышыктын кулагын кийип келгенден кийин. Мяу. Өзүңдө жасалмалуулук бар деп ойлойсуңбу? Жасалмалуулук жок болгону өзүмдү болушунча эле кандай болсом ошондой эле алып жүрөм, бирок эми албетте элдин көзүндө мындай интервьюда жаңы таанышкан адам менен кичине өзүмдү токторок кармайм, бирок мен өтө эмоционалдуу кызмын, мындай бир эркелеп кетсем катыр эркелеп кетем же токтото албай калам өзүмдүн эмоциямды. Ар бир адамдын жашоосунда ыңгайсыз учур кездешет эмеспи? Сенде бир жолу кандай ыңгайсыз учур кездешти эле? Ыңгайсыз учур азыр болот окшойт, улам чалып атышат. Ырдайт дагы экенсиң, бийлейт дагы экенсиң, дагы кандай өнөрлөрүң бар? Жакында эле визаждын курсун бүттүм. Буюрса ошону өстүрүп атам, ошол. Демек макияж жасайм. Анда бизге азыр макияж жасап бербейсиңби? Макул. Канчалык деңгээлде жакшы макияж жасайт экенсиң, э? Мынакей бул менин курбу кызым болот. Мен макияжды көзүмдү жумуп деле жасай алам. Чын элеби? Мынакей ардактуу теле көрүүчүлөр, элдер жөн гана жасаса, Айдана көзүн жумган абалда эң сонун макияж жасайм дейт. Анда чогуу көрөлү. Анда баштаңыз. Бүттүм окшойт.
Мен ойлойм салам кылып коёдум деп. ооба укмуш болдум. Анда көзүңдү ачып берсең болот. Бисмилла. Сен айтпадың беле, аябай сонун макияж жасайм деп. Сон мезгил. Менин сага логикалык суроом бар. Токойдо күндүзү арстан баардык жаныбарларды чогултат экен. Анан бир гана жаныбар келбей калыптыр. Ал кайсыл жаныбар? Ташбака келбей калат да. Сен берген жооңуңтур эмес, андыктан мен сага ушундай мүмкүнчүлүк берейин да ушул жерде эс алып жүргөн замандаштарыбыздан барып сурап келем. Ташбака болуш керек. Коян, Түлкү. чычкан, Коян. ташбака. Күндүзү арстан токойдо баардык жаныбарларды чогултуп жатса, кайсыл жаныбар келбей коет экен? Билбейм, баары эле жаныбарлардын атын айтып атты. Бирок логикалык суроо болгондуктан бул жаныбар эмес, бул башка нерсе окшойт, бирок такыр билбей атам эмне. Анда туура жооптулукка даярсыңбы? Көрүүчүлөрүбүз да кызыгып жатат болуш керек. Кайсыл жаныбар келбей койду болду экен, арстан чакырып атса деп. Ал үкү экен. Анткени күндүзү чогултат да, күндүзү үкү уча албайт. Мынакей ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздердин жүзүңүздөргө аз да болсо жылмаюу жарата алган болсок, биз өз максатыбызга жеттик. Кайрадан эфир аркылуу жүз көрүшкөнчө, дал ушундай маанайда туруңуздар. Кош кула.